Мен Абдыкарова Клара Маданбековна, номер 13 Рахманжан атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин башталгыч классынын мугалими болуп эмгектенем. Мен азыр 3-класстын адабий окуу сабагынан кыш эмне үчүн жашын төктү деген темадагы сабакты өтүп бермекчимин. Саламатсыңар балдар? Манайлар кандай балдар? Жакшы. Бир аз сабагыбыздын башында манайларыбызды көтөрүп алалы. Даярбызбы? Ооба. Багыңыз бир аз билейбиз, эң жакшы маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Азыр биз биринчи топторго бөлүнүп алабыз аруке. Мынакей балдар, доскада мындай колгаптар турат. Ар түстөгү, бул кандай түстөгү колгап? Агылчы балдар. Сары. Эми паркалар үстүн карагыла. Бул жерде тумак турат, а бул жерде экинчи. Бул жерде жашыл тумак турат. Келебиз дагы бирден кайсыл түстөгү колгапты алсак, ошол түстөгү топторго отуруп калабыз. Кана, кеттик, келгиле балдар. Анда эмесе азыр биз сабагыбызды баштаардан мурун алтын эрежени кабыл алалы. Барыбыз берип сарайыбыздагы алтын эрежени кабыл алабыз. Ана бир сыйра эске салып болоюнчу балдар. Бүгүнкү сабакта биз сабакта эмне кылат экенбиз? Ой бөлүшөбүз, айтышат экенбиз, ой бөлүшөт экенбиз. Сабакта айтылган маалыматтарды эмне кылабыз? Кошумчалоо. Ар кимдер өзүңөрдүн оюңарды айтып, кошумчалайсыңар. Туура жасоо. Туура жасоо. Берилген тапшырмаларды туура так аткарабыз да барыбыз. Изденебиз. Бизге берилген тапшырмалар, суроолор боюнча изденип жооп беребиз. Жакшы көрүү. Бири-бирибизди эмне кылат экенбиз балдар? Чын дилибизден жакшы көрөт экенбиз. Байланышта болот экенбиз. Байланышат экенбиз бүгүн. Сабагыбыздын акырында соң сабагыбызды жыйынтыктайт экенбиз. Анда эмесе, алтын эрежени кабыл алдыкпы балдар? Азаматтар, анда алтын эрежени кабыл алдык барыбыз. Эми өтүлгөн тема боюнча өткөндө үйгө тапшырма, өткөн сабакта биз эмнени өттүк эле балдар? Деген темада, сыйкырдыгыч деген темада биз бир баян жазганбыз. Үйгө тапшырма эмне болду эле? Сүрөтүн тартып келүү. Кана, тапшырмаларды ачып коебуз. Мен баарыңарды көрүп чыгайынчы. Ким тапшырмаларды аткарып келди? Кана, сыйкырдыгыч деген темада сүрөт. Мынакей, айдек сонун сүрөт тартып келиптир балдар, сыйкырдыгыч деген темада. Жактыбы? Азамат, ары келгичи. Арукедагы балдар мынакей сонун сүрөт тартып келиптир. Сыйкырдыгыч деген темада. Өмүрбектики дагы сонун экен мынакей. Нурел дагы азамат жакшы тартып келиптир. Кана мынтип карагычы. Бардыгы мына Раянанын сүрөтү сонун тартып келиптир балдар. Сыйкырдыгыч деген. Дайыр дагы азамат мынакей сыйкырдыгыч деген сүрөттү тартып келиптир мынакей. Балдар. Ана азамат мамырасын тартып келиптир, берме тартып келиптир балдарына кей. Жақсы барман жақсы тартып келіпсіңер. Бұл тоқтачы. Ана азаматтар
Азаматтар балдар, барлық сүрөттөрдү сонун тартып келипсиңер. Эми балдар, айтпакчы, эмне үчүн биз кыш мезгилин сыйкырдуу кыш деп атап коет экенбиз? Баястан, айтпакчы. Биз эртең менен турганда айнектерге сайман сайылып, кар жаап, бардык айлана чөйрө аппак дарактар аппак болуп калат. Анан кийин түндө светти жаксаң жылтырап калат. Ошон үчүн сыйкырдуу дейт экен. Дагы кошумчалайт. Койчу. Айлана чөйрө аппак карга бөлөнүп калат. Ошондо биз кышты сыйкырдуу кыш деп атап коебуз. Эң жакшы балдар, кар жаап дейт, айлананы жаратылышты үйдүн чатырларын аппак кылып койгон мезгилде өзүнчө эле бир сыйкырлап койгондой болот дейт. Эң туура азаматтар, тапшырманы эң жакшы аткарып келипсиңер, эң жакшы түшүнгөнсүңөр азаматтар. Анда эмесе биз бүгүнкү жаңы темабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар. Кыш эмне үчүн жашын төктү деген теманы өтөт экенбиз. Бүгүнкү сабактын максаты балдар, аңгеме менен таанышып, мазмунун түшүнөсүңөр, кыш мезгилинин өзгөчөлүгүн байкайсыңар. Бул мезгилде адамдардын, жан-жаныбарлардын жашоо шарты тууралуу ой бөлүшөсүңөр. Ой жүгүрүңөр, сүйлөө кебиңер, сөз байлыгыңар калыптанат. Ошондой эле жаратылышты, жаныбарларды коргоого жана сүйүүгө калыптанасыңар. Бүгүнкү сабактын максатын тааныштыга. Ал эми күтүлүүчү натыйжа балдар. Силерди сабактын акырында мындай күтүлүүчү натыйжалар күттүр. Аңгеменин мазмунуна түшүнсөңөр, бүгүнкү өткөн аңгемеге түшүнүүгөрдү кайра өз сөзүңөр менен айтып бере алсаңар балдар, кыш мезгилинин өзгөчөлүгүн байкап, берилген алдыңарда тапшырмаларды туура так аткарсаңар, анан көркөм шаар окуп, кыштын көз жашы эмне үчүн төгүлгөнүн билсеңер, түшүнсөңөр, ошол темага түшүнсөңөр. Мына күтүлүүчү натыйжа менен дагы эмне кылдык балдар? Таанышып алдык. Бүгүнкү өтө турган темабыз дагы биздики дагы эмне жөнүндө экен балдар? Кыш мезгили экен. Карагачы бул жакка доңгор балдар. Кыш жөнүндө болот экен дагы эле. Эми мен силерге сабактан алдында мындай суроо бергим келип турат да. Кыш жөнүндө эмнелерди билесиңер? Ким айтып коет балдар? Кыш дегенде эмнени билесиңер? Азырке. Кыш суук болот. Кышында суук болот экен, кыш дегенде. Сайкал. Суулар тоңот кышында. Суулар тоңот дейт, көрөсүң. Кышында кар жайт. Кар жайт дейт. Жолдор тайгак болот. Жолдор тайгак болот дейт, баястан. Муздар тоңот. Муздар тоңот дейт. Дагы кыш жөнүндө. Кар жайт. Кар жайт. Азаматтар, алдыңарда балдар мындай таблица турат. Билим деген таблица турат алдыңарда. Азыр силер кыш жөнүндө эмнени билсеңер, мына билем деген жерге толтурабыз. Ар ким өз оюн жазат балдар. Убакыт берем, 2 минутта убакыт берем, жазасыңар баарыңар. Мен берген мисалым, кышында суук болот дедиңер. Суук болот, кар жайт. Жана башка. Ар ким өзүнүн оюн жазат. Жазып атабызбы? Жаздыңар балдар? Азаматтар. Жазсаңар бушкаларды коюп коебуз. Кыш жөнүндө эмне билсеңер? Азаматтар, жазып бүттүк. Эми ошол эле таблицанын балдар. Экинчи графасында эмне деп турат? Билгим келет. Билгим келет дейт. Силер бүгүнкү темадан кыш жөнүндө бүгүнкү эмнелерди билгиңер келет? Кыш тууралуу эмнени билгиң келет Айселек? Кардын пайда болушун. Кардын пайда болушун билгиң келет дейт. Силерге да кызыкпы кардын пайда болушу?
Дагы убакыт кетти, 2 минутта балдар. Ким эмнени билгиси келсе, ошол графага жазабыз. Кыш жөнүндө эмнени билгиңер келет? Кардын пайда болушу деңер, мисалы үчүн. Дагы өзүнүн оюн жазабыз. Кардын пайда болушу деңер, жаныбарлардын суюктары үшүбөсүн дедик. Жазыптың да, жазып тұр. Алдарды түпі? Анда бізе ұшқан ойып бері қарайыз барыз, жазып тұтын болса. Емне деп жазың ара? Абдыкер, Мурат, сен емне деп жазың? Емнен кішігін келет деп жаздың? Қысында жан-жан барлап, қайты басыптанат, қайты тамақтан, қайты үші бөлінді. Мурат қышында жан-жануарлар эмнеге үшүбөйт дейт, эмнеге үшүбөшүн билгим келет дейт, эмне менен тамактанат, алар азыктанат дейт, ошону билгим келет деп жазыптыр. Баястай сенчи? Мен үйдүн чатырындагы муздар кайтып пайда болушун билгим келет. Баягы үйдүн чатырындагы шимик муз дейт, ошолар кантип пайда болуп калат, ошону билгим келет дейт. Азаматтар, балдар, эми коюп коебуз. Эми аны коюп коебуз дагы. Азыр тема менен таанышабыз. Силердин ушу билгиңер келген нерсени азыр сабактан баарыңар билесиңер деген ойдомун. Анда эмесе теманы баштайлы, сабакты аңгемени баштайбыз, аңгеме менен таанышабыз, анан ошол суроолорго жооп алабыз сабактын акырында балдар. Ручканы коюп коюп, шадан берил. Баарыбыз сабакка кунт коюп. Анда эмесе аңгемени. Бул жактан кайсы мезгилди көрүп турабыз балдар? Караңдарчы, аппак кар. Мына кунт коюп көңүл бурабыз. Кыш эмне үчүн жашын төктү? Кыш аябай карданып, дүйнөдөгү жан-жаныбардын баарын тоңдурмак болду. Кана? Ал адегенде канаттуу куштарга асылды. Анткени канаттуулар ызы чуу салышып, кыштын тынчын алып жиберишкен эле. Ошон үчүн кыш токойдун жалбырактарын шыпырып түшүп, таптакыр жыламаштап койду. Канаттуулар кайда барып жашарын билишпей калышты. Алар топ-топ болуп жыйналып алып кеңеш курушту. Акылдашып отуруп, алар жылуу жактарга учуп кетишмек болушту. Кыштап калган кейбир канаттуулар гана эмне кыларын билишпей, кыштын ызгаардуу аязына моюн сунушту. Аңгеме эмне деп башталды балдар? Айтып койчу, аңгеме эмне деп башталды? Кыш аябай карданып, дүйнөдөгү жан-жаныбарлардын баардыгын тоңдурмак болду. Азамат, кыштын карданып жини келип дейт, дүйнөдөгү жан-жаныбардын баарын эмне кылам дептир? Тоңдурам дептир, андан кийин эң эле биринчи Баястан эмне кылды? Эмнелерге? Кыш биринчи канаттууларга асыла баштады. Канаттуулар токойду ызычы кылып, кыштын жини келип, токойду суук кылып, дарактагы жалбырактарды шыпырып, жыналаштап койду. Анан кийин чымчыктар топ болуп, кеңеш курушуп, жылуу жактарга учуп кетишти. Анча-мынча аяздын сууна чыдай турган гана канаттуулар калгандары кайга кетишти дейт балдар? Жылуу жактарга учуп кетишти. Андан ары улантабыз балдар. Куштарды кууп жете албай калган соң, кыш жапайы айбандарга асылды. Эмнелерге асылыптыр? Жапайы айбандарга асылыптыр. Жер бетин аппак кар менен чүркөп, дарактарды муз бубактары менен каптады. Токойду аралап ызгаардуу аяз айбандардын үрөйүн учурду. Бирок айбандар андан корккон жок. Анткени булардын тондору да калың, терең ийинге, үңкүргө кирип кетүүчүлөрү да бар. Кыйын чычкандар жоон жыгачтардын көңдөйүнө кирип алышып,
Kışka karata jıygan toğuşaktарын, жаңактарын тарсылдатып чаға башташты дейді. Ана балдар тең шыққандар көрдіңдер ме? Чаға башташты. Аюлар болсо жылуу үңгүргө кирип жатып алышты. Коён өйдө төмөн жүгүрүп, сереңдеп, жаны тынбай жүрүп, жылына турган болду дейт. Балдар, кыш канаттууларды кууп жете албай, андан кийин эмнеге асылыптыр? Жапайы жаныбарларга асылды. Анан жапайы жаныбарларга асылды. Аларды тоңдуруп коёюн деди. Алар суукта өшүп калыштыбы бардыгы Өмүрбек? Алар чегинге кирип кетиши бар. Тыйчкандар жаштын оюгуна кирип алып, кышка карата жаңактарын, тоочактарын чагып отура беришет. Üşpöyт экен, а? Андан ары улантабыз. Аюлар эмне кылат экен? Аюлар чеңиргип кетип Жата беришет экен. Коёндар кайтып кыстайт экен манарасын. Коёндар өйдө төмөн секирип ысын алышат. Коёндар өйдө төмөн чуркап алар ысын алышат дейт. Жапайы жаныбарлардын териси кандай деди балдар? Тондору калың дейт. Алар кышта эмне сууга үшүштүбү ошентип? Жок, балдары. Андан ары улантабыз балдар. Ал эми жылкы, уй, кой эчкилер болсо кышта эч бир камырабайт. Алар жылуу королордо, сарайларда жем-чөбүн күшөй беришет. Курсактары ток, алдыда курук дейт. Эмне үчүн алардын курсактары ток? Алар үчүн кимдер кам көрөт, Айзирек? Алар сарайларда токойлордо от жей берсек, биз жемин чөбүн даярдап беребиз. Алдыларын тазалап, курук кылып, адамдар эмне кылат экенбиз биз үй жаныбарлар үчүн? Кам көрөт экенбиз, балдар. Ошентип кыш үй жаныбарларында суукка эмне болушту балдар? Үшүшкөн жок. Аңгемени улантабыз. Муну көргөндө кыштын ого бетер кыжыры кайнады. Ошентип ал балыктарга жетти. Катуу аязды үстүнө жиберип көлдөрдү, өзөндөрдү тоңдурду. Суунун бетин калың муз каптап калды. Бирок балыктар суунун тереңдүүнө түшүп, мурункудан да жылуу жайда алышты. Балыктарга жетти дейт, кыштын жили келип, ушу балыктарды тоңдуруп салайынчы мен деп. Анан балыктар эмне болуптур сайкал? Суунун бети муз болгондон кийин балыктар тагына кирип, ысык жагына кирип жашай беришет. Себеби суунун түгү кандай болот экен балдар? Жылуу болот экен. Балыктар терең суунун түгүнө кирип алышып, мынакей балдар суунун түгүндө жылуу жерде эмне кылышат экен? Жашай беришет экен балыктар деле. Ошентип балыктар да кышында үшүбөдү балдар? Үшүбөдү. Эми балдар улантып окуйбуз менден кийин. Кана улан. Кана сен баштачы дайыр. Кандай болсо мен адамдарды үшүтүп, арбасын түгөтөйүн деди. Ошентип аяз чөгөлдөн күчөй берди. Терезелерди саймалап, эшиктерди тоңдурду. Бирок адамдар аны тоготпой, үйүнө меш коюп, жылуу отура беришти. Жылуу отура беришти дейт. Балыктардан кийин кимдерге үчтөмдөптүр балдар? Адамдардын үйүнө айбасын кетирейин деди. Бирок адамдар аны тоготпой, үйүнө меш тагып отура беришти. Балдар, адамдар биз азыр үйгө эмне жагып атабыз? Мешке от жагып атабыз, суукта үшүбөй эле тиричилик кыла берет экенбиз, Андан ары улантабыз, Раяна. Алар кышта жылуу тон кийишип, токойдон отун алган барышканда да суукка моюн беришкен жок. Бакты балталап кесип, жадырда чекесинен терин шышкырып, жылуу кийиминин ичинде кара терге түшүп ысылайт. Чана сүйрөгөн аттардын да жонунан буу чыгат. Токтойбуз. Адамдар эмне дейт балдар, анке? Ушул жерде эмне деди? Адамдар кышта кантип жашайт экен? Жылуу тондорун кийип, токойго отун алган чыгышат. Балдар чагытканда чекесинен терин ачышат. Адамдар деле кышында үшүбөй балдар, отун чаакканда, иш кылганда дейт. Пешинесинен эмне чыгат дейт? Терек чыгат дейт. Ошентип адамдар да үшпөптүрбү суукта? Андан ары Орозгүл улантабыз. Жаш балдарга кыштын ызасын келтирди. Алар конки теп чанага түшүп, ойношуп, кыштын ырахатына батышты. Бири-бири кар менен урушуп, кардан сыйгалап жасашып, анын үстүнө суу куюп, кан аяз бизге жардам кылып, муз тоңдургун дегенде,
Kış oğu beter cindendi. Boldu. Kış oğu beter cindendi. Balдар çoğ adamlardan keyin kış kimlerdi üşütüp salayın deptir. Kimlerdi üşütüp salayın deptir. Al ballar üşüp salayın dedi. Yok ballar bizge ana ayaz bizge musluluk verçi dedi. Kayra ayazdın cinine deyip jaş balдар emne kılıp kelmiz biz? Onu al emne kılıp kelmiz? Jardam dep kayra kıştın ego beter cinne deydi. Emne dep jardam surады ошондо? Bizge mustongdurup berçi dep turup ayazdın ого beter emne kılıpпыз biz? Отура кой. Cinine deyipпиз, балдары ого beter cinine deyipпиз biz. Anlanar, mamarası oku. Al bir balanın vurdu, ikinci balanın kulağını çınçıp aldı eline. Vurdu da kulağı da kubara düştü. Bir ok baldarın alnın aylasını tabıştı. Ağır üşükken kulaktı, murunda kar menen sürtüp kızar dıştı oşantip üstüne altın barsaktan kalıştı. Балдар ойнап атса, кыш эмне кылды дейт? Разия, балдар ойнап атса эмне кылды дейт? Al birinci balanın vurdu, ikinci balanın kulağını çınçır aldı. Кантип чымчыр алды балдар? Чымчыр алды. Үшүнүн койду, чулагын, мурдун үшүтө койду эле Камила эмне кылды ошондо? Балдар эмне кылышты? Үшүп калыштыбы? Жок, мурунду кар менен сүртүп алды. Карды алып тур дагы мурунду сүйкөп, анан кулагына кардан сүйкөп койгон экен. Ошентип сууктан кайра кызытып ойной беришти дейт балдар. Ал кел, акырын оку. Kolları nefese kelbegeni korup kışından sırat caşını döktü. Anın caşı tamçılamadan tamçılayıverdi. Demek caz gelip kardın orduna canlı cay başlaganı buna uşuğa baylanıştı bolgon deşet. Nima key balдар? Angeme öz aklında emne yoktu. Kolundan hiç nerse gelmegen kış emne oldu deyt. Nurel. Bilanızdı caşından çağıp demek. Kış bütün caz gelip Kış бүтүп жаз келип калыптыр. Балдар 3 ай мезгилде кыш ошентип өзүнүн биринчи эмнелерге асылыптыр? Тоңдуруп салайын деп. Канаттууларга, андан кийин üşүтөм деп эч ким üşүшпөйт колунан эч нерсе келбеген кыш көз жашын төгүрүптүр. Kış emne üçün göz yaşını töktü деген temаны biz түшүндүкпү балдар? Анда эмесе алдыңарда тап немелер жок, мынакей. Бул жерде мен силерге азыр топторго тапшырма берем балдар. Ар бир топ аткарабыз. Силер биринчи топ. Мынакей, ушунан бирден алгыла. Силер мындай бирден алгыла. Силер оба же жок деп берип өз оюңду раста дейт. Кана депти. Биринчи топ силер калтырылып кеткен сөздөрдү толуктап жазасыңар. Кана силер оба же жок деп өз оюңарды растап жазасыңар. Биринчи топ калтырылып кеткен сөздөрдү толуктап жазасыңар. Үчүнчү топ силер сен досторуң менен кышында кандай оюндарды ойнойсуң? Кыскача баяндап жазабыз балдар. 2 минута убакытта.
Sen ооба деп оюңду жаздыңа. Туура, Азамат. Андан кийин Камила. Куштарды буып жетип баары тоңдурулуп салды. Жок дейт. Туура балдар, жок. Тоңдура алган жок кыш, кандай? Hayvanatlarda kıştan ızgarın Korkuşkan? yok. Жок. Ova. Ооба дейт. Кыштын ызгарынан коркушкан жок айбандар дейт. Андан кийин Айзеке оку. Жаш балдар kıştan ızasını getirişti. Не деп кетти? Ообабы жокпу? Ova. Ооба дейт. Туура. Сайкал оку. Kış baldarın suuqa to'qol rahatın o'ylab ko'rib kubasi жоқ. Жок дейт. Ал кайра карданбы балдар ойноп атса, жини келди. Оку. Koluna hiç nerse keleceğini görüp kış ılan sırak caşın döktü. Oba. Ооба дейт. Ал ыйлан сырап акында көрсөт оку. Baldan ızgardı. Aya. Oyup. Değişti. O. Ооба дейт. Азаматтар туура жооп бериңер. Силер тапшырманы кантиптиңерби? Кана кимден баштайбыз? Айзеке көрсөт. Андай olsa ben adamları üşütüp aynasını götüreyim dedi. Кайсы сөздү койдуң? Aylasın. Айласын дейт. Туура. Арке окуйчу. O şentip ayas küçüğünden küçüğü bendi. Кайсы сөздү койдуң? Аяз деген сөздү коюптур. Туура жазыптыр. Оку. Terezeleri saymalap, eşikleri doldurdu. Кайсы сөздөрдү койдук? Saymalap doldurdu. Азамат, Нурел окуйбуз. Бирок адамдар аны чоготко үйүнө меш коюп тулуп отура беришти. Кайсы сөз койдук? Тоготпой деген сөздү коюптур. Азамат, Раяна башта. Кайсы сөздү койдук? Тондорун деген сөздү коюптур. Азаматтар, секундаткарга барыңар, туура катысыңар. Жакшы. Эми 3-чү топтун тапшырмасын көрөлүчү. Дайыр, окуп койчу сен. Кана. Biz dostlarım menен çana tepemiz, kar atışabız, kar içinde sayımız, çarşılı barabız, düğünümüzde. Что болса? Оку орозду. Men dostlarım menен kışında çana tepemiz, birimizge belek taktılайбыз, bayramlarga barabız. Сен оку. Кана. Раяна. Men dostlarım menен konki tepemiz, çana tepemiz, mırra tepemiz, kar atışabız. Азамат. Кана. Сен эмне деп жаздың? Men dostlarım menен konki çana sınava tepemiz, kar atışabız. Жакшы, бермет. Карашабыз. Çana konki tepemiz, kar atışabız, birimizge belek taktılайбыз. Эң жакшы. Мамрас. Kar atışabız, bayram bolor, birimizge belek taktılайбыз, kar kişi жасайбыз. Азаматтар, баарыңар балдар, тапшырмаларды эң жакшы аткардыңар, баарыңар. Темага эң жакшы түшүнгөнсүңөр демекчи. Анда биз бир аз кичи чарчадыкпы? Келгиле ортуздан туруп, эс алып көзгө жасап алалы. Келгиле мында бүт. Тез. Чык.
Байқап бұрамын. Барын атын. Балдар, қардың жашы көрсетейін сіздерге, қар қайттан қайтып пайда болады дедіңер ғой? Мынакей, бірінші. Мынакей, балдар, қышында қар жауатқан мезгілі. Қышында жерге қар жауады. Ауаның температурасы төмендеп, суының буылары муз кристалдарына айланғанда қар мөлтекшелері пайда болады. Қардың пайда болушы білдік пе? Қардың жашын көрдік. Еме, бұрғанақты көрелі балдар. Бұрғанақты. Өте балдар, бұрғанақ. Қышында кешінде қар жауатқан мезгілде, қарды шамал болған мезгілде мынакей. Өні ұшындай болады келді. Қардың жашын көрдік балдар, бұрғанақты көрдіңер. Емі дағы сілер, еттеменен не дедіңер? Аяз терезеге емнелер пайда болып қалады дедік балдар. Аязды шұғалы, аяздың пайда болушын білгім келеді деді балдар. Мынакей балдар, еттеменен тұрсақ әлі бізге терезеде емнелер пайда болып қалады? Аязда. Ал терезеде нымдулық көп болғандықтан балдар, кешінде сыртта ауаның температурасы мұздайдағы жана нымдулық емне болып қалады екен, еттеменен тұрсақ әлі аяз болып ар түрді, бізге ар түрді формадағы аяздықтар түшіп қалады екен. Муз оюлары, мынакей, муз оюларының арқандай көрініші балдар, еттің арқандай формада болады екен. Балдар, қардың пайда болушын білдіңер бе? Қар қандай пайда болады екен? Айтып қойшы, қар қандай пайда болады екен балдар? Ауаның температурасы төмендегенде, жаңбыр жайып қойшы, жаңбырдың буылары қар бүртікчелеріне айланады. Бұлыттардағы деп, суның бұлары, алар жаңбыр болып түседі дейгілік қой, біз мұрыншы. Мұна ошылар ауаның температурасы мұздағанда емнеге айланып қалады екен? Қар бүртікчелердің мұз кристалдары қар жайды. Мұна ошылар бізге қар жайды екен. Терезедегі оюлар пайда болушын білдік пе? Дағы бір-екі нәрсе бар деймін. Дағы бір нәрсе көрсетіңіз. Шимик мұздарды да білгім келеді деді, балдар, шынакей. Балдар. Мұна, үйдің чатырында бізге қышында мынандай қар жағанда, қар жағап, қайра мынакей, күн шыққанда мынандай мұздар пайда. Көргенбіз бұшындай мұздарды, бұларды біз қандай мұздар дейгенбіз? Шимик мұздар деп қойыздар. Шимик мұздар тамшылап жатқанда, баяғы тоңып қалғанда мұз, мына ұшындай отырып, мұз болып көрінеді. Бұл шимик мұздардан алдынан өту дейді, абдан қорқынышты дейді балдар. Себебі дейді, бұл адамдардың денсаулығына зиян алып келіші мүмкін екен. Башты жарып қойышы мүмкін екен, миының чайқалышын алып келеді екен шимик мұздар. Шимик мұздар жерге түшіп қалса, дағы төбелегенге болмайды. Біз ал жерден не қылышыз, жығып кетішіміз мүмкін екен. Көрдіңер ме? Шимик мұздарды қоп екенін.
Балдар, бүгінгі тема түсінікті болды ма? Бүгінгі сабақтан кім емнелерді білді балдар? Емнелерді алдыңар, емнелерді білдіңер, темадан, бұл жақтан, қана ойыңызды айтып көріңізші, емнелерді білдіңер, баяғыстар. Сіз отырасыз. Мен жолда қайтып тайғалақ болсын білдім. Айжырек. Қар жасын білдім. Қардың пайда болушын білдім деген, қардың қайда пайда болу деген қайталар. Шимек мұздар қайда шығасын білдім. Шимек мұздар қанеккенде ошенде ұзын болып бізге пайда болып қалады. Ошоны білдім дейді, дайын. Жануарлар қанты өшіп, қыраттылар қантып, яшамысын білдім. Жануарлар емнеге үшөйт десек, біз емнекен балдар? Қышында алатын қалың екен, ошоны үшін, ошоны білдім дейді, жануарлардың үшөйгенін. Мен қыш емне үшін жашын төгішін білдім. Қыш емне үшін жашын төктү деген теманы сұрап алдым. Мына ошоны білдім дейді, Оразбек Азамат. Өзін чатырдағы мұздардың түгінді басуға қорқыныштым. Çatırдағы Шимек мұздардың астында қорқыныш екенін білдім дейді, бұдан кейін баспайын дейді. Балдар, бір сөйлейінші, қарды жегенге болу ма? Жоқ. Не үшін болбайды? Ал жерде адамдар тірселейді да. Қарда кирлер бар. Қарда кирлер бар дейді балдар. Қардың түсі ақ, бирок қарда чаң, ал чаңдар бар, зиянды заттар бар, микробтар бар. Ал ішесе тамағымызды орытады, біріншіден мұздаға, екіншіден ішімізді орытады. Қардың түсі ақ болғанмен, бирок анда чаңдар бар екен, қарды жегенге болмайды екен. Кейін балдар, енінші сіздерге үйге тапшырма жинон беремін. Мынакей, азыр билем, жаздыңар баяғында. Билгим керекті толтырдық. Билдим деген графаны балдар, мынакей, билдим деген графаны сілер үйден. Біз бұл жерді сабақтың башында толтырдық. Но билдим деген жерде балдар. Үйден дағы бар ізденесіңер, ата-енелерден, ағайындерден сұрайсыңар, қосымша маалыматтарды көресіңер дағы. Емнелерді билдіге дағы қыш жөнінде мына ушул жерде үйден эмне кылып келет экенбиз? Толтуруп келет экенбиз, балдар, толтуруп келет экенбиз мына ушуну. Үйгө тапшырма түшүнүктүүбү балдар? Жакшы, анда үйгө тапшырманы алсак. Бүгүнкү сабакта жакшы жооп бердиңер, бардыңар, жакшы катыштыңар. Бирок мен бир аз баалап кетейин, Эң жакшы катышкан сабакка. Дайыр жакшы катышты. Мама Расулга берем жакшы болду балдар. Эң акылдуу дейт, Оразгүл акылдуу. Баалар эле жакшы катышкан. Окуунун мыктысы эң жакшы Аруке катышты. Айзирек Зирек деген макет, Зирек деген баа менен бааланып атат. Аракетчил Нурел, Азамат Нурелге беремин. Анан топко. Бул жактан Сайкалга, бул жактан Камилага. Эң жакшы баалар. Силерге да баалар эң жакшы катыштыңар балдар. Бааларга. Анда биз ордубуздан турабыз.